Базар Коргондо жаздан бери дайынсыз болгон өспүрүмдү издөө кайрадан жанданды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Ак Булак айылынан 14 жаштагы өспүрүм үстүбүздөгү жылдын 31-мартында үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болгон. Эскерте кетсек, куткаруучулар тарабынан 2-апрелден 14-апрелге чейин издөө иштери жүргүзүлүп, бирок натыйжа болгон эмес. Атасынын ыраазычылык катынын негизинде издөө иштери убактылуу токтотулган. Базар Коргон райондук милициясына туугандары кайрадан кат менен кайрылып, бүгүн 8-декабрда издөө иштерин улантууга 15 куткаруучу тартылды. Каракол шаарында 500 орунду жаңы мектеп куруу пландалууда. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалгандай, курулуш боюнча тендерди шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы жарыялаган. Курулуштун сметалык баасы 211 миллион 32 миң 892 сомду түзөт. Сынактык арыздарды 22-декабрга чейин берүү зарыл. Тигүүчүлөр соцфондко айына 928 сом төксө, мугалимдер 5000ге чейин которушат. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Ал эми фермерлер келечектеги пенсиясы үчүн айына 7 сомдон төгүшөт. Бирок учурда пенсияга кеткен каражаттын 40% фермерлерге төлөнөт. Бактияр Алиев социалдык фондко мыйзам чегинде төлөмдөрүн жашырбай жүргүзүп келгендер ири бизнес өкүлчүлүктөрү болуп эсептелет деп билдирди. Ал бүгүнкү күндө жеңилдик берилбеген тармактарда эмгектенген кыргызстандыктар тапкан кирешесинин 27%ын которушарын, анын 17% иш берүүчү төлөп берүүгө милдеттүү болоорун кошумчалады. Жана орточо айлыктын 40%-ынан алынат. Ошондо 928 сом төлөнөт да бир кишигечи. Мисалга алсак, допустим, ошол эле мугалимдер, допустим, врачтар 20 миң сом айлык болсо, жумуш берүүчү 17% төлөйт, ал кишинин айлыгынан 10% кармалат. 20 миң айлык болсо, ошондо 4700-5 миң сомдон тегерегинде төлөшөт айыначы. Бул жерде мына 928 сом болот. Бул деген айырмасы чоң болот атпайбы? Анан крестьянский фермерский хозяйстволардыкы, допустим, 7 сом айына төлөп атышат. Жалпы бюджетибиз, организованный сектор, мамлекеттик ишканалар, анан крупный бизнес, горнодобывающая отрасль. Алардын баарын кошкондо биздин бюджетибизге ошолордон түшкөн акчасы 97% түшөт. Алар болсо жалпы биздин төлөөчүлөрүбүздөн болгону 37%-ын түзөт. Ишке ашып атпайбы? Мына азыр фастфуд Ош иштеп атат, Мына ушул неме студенттер түзүп. Курманбек Бактияр уулу Ош мамлекеттик педагогикалык индустриалдык колледжинде 3-курсунун студенти. Ош шаарында биринчилерден болуп тез жеткирип берүү кызматынын онлайн форматтагы программасын түзүп, учурда аталган программа шаар тургундарына кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Мүмкүнчүлүктөр кандай? Эми мүмкүнчүлүктөр бул программа азыр Google'га кирген. Бул Google'га кирип, ошол Google'дун ичинде өзүбүздүн номерлери катталган. Мисалы биз клиенттер кирет да Google'гачы Fast Food Osh деп жазганда уже биздин компания ошол чыгып калат. Номерлери, сайты, ошол данныйлары бүт чыгып калат. Анан программанын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бул биз Android программасы, Android телефонуна, ошол телефон устройствосуна атайын түздүк. Ошол Android'да дагы иштейт, телефонда дагы иштейт, как положено ошол иштейт. Эки дос деп аталгандай бул программаны Кубанычбек бирге окуган тайпылаш досу менен түзгөн. Дизайн программаларын экөөлөп чогуу жасап интернет желесине жайгаштырышкан. Бул түзгөн программалар үчүн эч кандай акы алышкан эмес. Бул программаны мен жакын досум экөөбүз түздүк, чогуу иштедик, чогуу дизайн жалпысынан кодун жаздык. Бул программанын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү бул доставка сервис, кыргызча айтканда жеткирип берүү кызматы. Бул жерден клиенттер бир клик менен, бир баскыч менен гана өзүнүн каалаган блюдосын үйүнө жеткирип алат. Ошол өзгөчөлүгү. Программа боюнча биз эч кандай инвестор башка болсо иштеш көргөн жокпуз. Жөн гана сайт чыгарып көрдүк. Жөн гана бул интернет желесинде турат. Курманбек Кыргыз өлкөсүндө технология жаатын өнүктүрүүнү көздөйт. Учурда бул тайпада окуган студенттердин баары калкка кызмат көрсөткөн пайдалуу программаларды ойлоп табуу менен алек. Студенттер 2 же 3 тайпаларга бөлүнүп, күн сайын жаңы программаларды түзүүгө далалаттанышат. Заманбап жабдыктардын баары бар болгондуктан окутуучулар жаңы багыт боюнча ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин айтышат. Кандай десем, программисттер өзү креативный адамдар да, буларчы мындай жашоодо мындай жаңы нерсе ойлоп тапкысы келет.
Мына өзгөчөлүү нерселер болгондуктан бизде ушу студенттер өздөрү креативдик жак менен ушул доставка боюнча программа ойлонуп чыкты. Ал эми болсо бизден кандай жардам көрсөтүлдү? Бизден жардам бул биз ушул жол көрсөттүрдүк, аны кандай кылса болот, каны ишке ашыруу үчүн, аны иштетиш үчүн ошол жолдор көрсөтүлдү жана ошондой эле буларды иштөө учурундагы жардам. Студенттердин стартап программалары ар убакта колдоо таап келет. Программалоо адистигинде окуп жаткан студенттер 3 критерийден турган предметтерди окушат. Анда ишкердиктин сырларын, бизнес пландарды түзгөндөрдү үйрөнүшөт. Дагы мына биз программалоо адистигин ачканбыз. Ушул программалоо адистигинде окуп жаткан студенттерибиздин атайын өзүнчө бир күнү бар. Программалоо адистиктердин күнү бар. Ошол күндө ар бир бала өзүнүн эмне жасады, окуудан эмне үйрөндү, кандай чыгармачылык менен иштеп атат, ошол боюнча өздөрүнүн стартап программаларын презентациялашат. Биз ушундай шарттарды студенттер үчүн түзүп бердик. Андан кийин дагы бир биздин өзгөчөлүк, колледждин өзгөчөлүгү. Бул ишкердүүлүккө окутуунун негиздери деген атайын 3 кредиттен турган предмет окуп жатабыз. Алар ишкердиктин сырларын үйрөнүшөт. Алар бизнес пландарды түзгөндү үйрөнүшөт. Анан өзүнчө жеке ишкер болсо, кандай документациялык, нормативдик документациялар керек, эмне кылыш керек, жеке ишкерге кандай налог менен кантип иштеш керек, клиент менен кантип иштеш керек, ошол айлана чөйрөгү адамдарды кантип өзүнө тартыш керек, анан рынокты кантип анализ жүргүзүш керек. Ушундай нерселерди биз окутуп балдарга үйрөтүп жатабыз. Ошондуктан ошол жасалган иштердин бардыгы бүгүнкү күндө өз жемишин берип жатат. Ош мамлекеттик университетинин алдында стартап бизнес инкубатор ачылган. Анда студенттердин долбоорлору өтүп, учурда иш алып барууда. Жакын аралыкта заманбап адистерди даярдоо үчүн студенттердин стартап программаларын колдоо иретинде Ош мамлекеттик университети тарабынан 11 миллион сом бөлүү каралууда. 0-дөн 1-ге стартаптар тууралуу маалымат же келечекти кантип курабыз аталышындагы эл аралык китеп кыргызчага которулду. Аны Китепстан басма үйү чыгарды. Бет ачары 15 декабрда белгиленет. Китептин автору Facebooktун биринчи тышкы инвестору Питер Тил. Автордун ою боюнча ар бир ийгиликтүү стартаптын өзөгүндө компанияга монополия макамын берген уникалдуу бир продукт жатат. Питер Тилдин бул китеби жаш ишкерлерге стартап негиздөөчүлөрүнө өз компанияларын ийгиликке жетелөө үчүн кандай стратегияны тандоо керектиги тууралуу баалуу кеңештерин берет. Китепти кыргызчага Элмира Абжапарова которгон. Китепстан басма үйү 2018 жылдан бери билим берүү, экономика, саясат, өзүн өзү өнүктүрүү багытындагы чет тилдеги китептерди кыргыз окурмандарга жеткирүүнү көздөйт. Бишкек шаарындагы номер 69-окуу тарбия комплекс гимназиясында Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетиндеги Конфуций институтунун базасында Конфуций класс ачылган. Бул класска 5-класстан тартып, Кытай тилине кызыккан окуучулар катышып, тилди тереңдетип окушат. Мектепте Кытайдан келген ыктыярчылар, ошондой эле Кытайдан окууну бүтүрүп келген тажрыйбалуу мугалимдер сабак беришет. Школа 69, здесь и школа, где учатся... 69-чу мектепте окуучулар кичинекей кезинен эле Кытай тилин окушат. Алардын Кытай тилин үйрөтүүдөгү деңгээли жогору. Биздин мугалимдер окуучулар менен биргеликте даярдалган программаларына күбө болуп, аябай ыраазы болдук. Мугалимдер азамат экен. 69-окуу тарбия комплекс гимназиясынын 11-Е классында окуйм. Мен Кытай тили окуп атканымдын себеби бул мен көптөгөн 5 тест менен Кытайга кетсе болот. Азыр мен HSK 4-чү тестти тапшырдым, а результаттары болсо бизге 1 айдан кийин келет. Ушуну өтүп кетсек, бизге болсо Кытайдан көптөгөн возможность ашат. Аталган мектеп Кытай тилин окутуу боюнча башка окуу жайлардан алдыда турат. Бул мектеп 2019 жылы дүйнө жүзү боюнча 1500гө жакын мектептердин арасынан Конфуцийдин эң мыкты классы наамын алышкан. Бул класста окуган окуучулардын көпчүлүгү Кытай тилинде эркин сүйлөй алышат. Андыктан Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги жана ошондой эле Кытайдан келген атайын өкүлдөр менен биргеликте колдоо катары материалдык жардам көрсөтүштү. Я очень рада сегодняшнему визиту в школу гимназии 69.
Бүгүн мен 69 мектепке келгениме ыраазымын. Бул иш-чарага биз менен чогуу 31 мектептин директору катышып жатат. Анткени посольство тарабынан алдыңкы делген 2 мектепке материалдык жардам көрсөтүлүп жатат. Азыр биз жардам катары алып келген интерактивдүү тактачаны кандай кылып колдонуп жатканына күбө болдук. Биз түшүндүк, мындай техниканын мектептерге канчалык деңгээлде зарыл экенин дагы билдик. Использованием интерактивных панелей мы поняли, что действительно это техническая помощь. Учурда аталган окуу жайда Кытай тили боюнча кошумча сабакка 1200 жакын окуучу катышат. Жылына Конфуций институту окуучулардын билимин текшерген HSK аталыштагы тест өткөрүп турушат. Тесттин жыйынтыгы 5-даражаны көрсөткөн окуучулар Кытайдагы жогорку окуу жайларында бекер билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Балдардын ишмердүүлүгүн, ошол Кытай тилин окуганда кандай ийгиликке жетишип атышат, анан маданиятын кандай билишет, ошол тууралуу билүү максатында келип отурат. Биз мактана турган же болбосо айта турган жагдай, биздин балдарыбыз ошол Кытайдын мамлекеттик стипендиясы менен окуп турган 100 чакты балдарыбыз болуп калды. Биздин тилегибиз ошол жерден татыктуу билим алып, кайра Кыргызстанга кайтып келип, Кыргызстанды өнүктүрө турган инсандар болот деген ишенем. Бүгүнкү күндө бул мектепти аяктаган 100дөн ашык окуучу гранттык негизде Кытайдагы жогорку окуу жайларда стипендия алып, бекер билим алышууда. Бишкекте мектеп жана жаштар театрынын Русская премьера аталышындагы фестиваль өтөт. Иш-чара 12 декабрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын чоң сахнасында өткөрүлөт. Сахнада Бишкек Токмок Кайыңды айылдарындагы 12 чыгармачылык коллектив өнөрүн тартуулайт. Алар классикалык жана заманбап чыгармалардын фрагменттерин көрсөтүшөт. Спектакльдерди Кесипкөй калыстар тобу баалайт. Иш-чараны Россиянын Бишкектеги илим жана маданият борбору менен Биз мекендештер фонду уюштурууда.